Merhabalar, Tokmak Umut Lisesi olarak düzenlediğimiz Umut Roketry'nin ikincisine hoş geldiniz. Biz bu sene ikincisi olarak düzenledik bu turnuvayı. Kırgızistan genelinde okullar, devlet okullarından katılımcılarımız oldu, Sapat okullarından gelenler oldu. Çok güzel yarıştılar. Öncelikle hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizim öğrencilerimiz burada Kırgızistan genelinde bir roket bilim festivali düzenliyorlar. Bu sene ikincisi oldu. Ben öncelikle öğrencilerimizi kutluyorum. Çünkü zor olan bir şeyi başarıyorlar. Gelecekte belki de bu bizim öğrencilerimiz mühendis olacaklar. Tokмактагы Үмүт деген кыздар лицейинин атайын ракета учуруу конкурсу өтүп жатат. Мен бул жерге келгениме абдан кубанычтамын. Чын эле биздин кыздар абдан кыйын деген нерсе чын. Ракеталар абдан сонун учту. Бир 50 метрден 150 метрге чейин учту окшойт менин көргөнүм боюнча. Биздин кыздардын келечеги кең, буюрса Кыргызстан келечеги кең. Ушундай сонун ракеталар жасап атса мектепте, бул кыздар дагы жашоосунда көп чоң ийгиликтерге жетишет деген үмүттөмүн. Ушул Сапат мектебине чоң рахмат. Ушундай балдар үчүн иш-чаралар, кыздар үчүн иш-чаралар көп болуп өтүп турсун. Биз негизи биринчи орун алабыз деп көптөн бери каалап жүргөн элек. Каалаган тилектерибиз орундалып, ушундай биринчи орунду алып жатабыз. Бизге ушундай шок болду. Биринчи орун алып калганыбызга абдан кубанычтабыз. Ушул уюштурган Үмүт лицейине да чоң рахмат айтабыз. Ракетаны даярдануубузга бир жума убакыт кетти. Биринчи өзүнүн корпусунан баштап, андан кийин ар бир детальдарына жакшылап көз салып, жакшы учканга жеңил салмак, өзүнүн узундугу дал келгендей кылып, жакшы кылган аракет кылдык. Былтыркы жылы ушундай эле ракета учурганда 3-чү орун алып кеткенбиз. Быйыл 1-чи орун алып атабыз. Эмки жылы мындан да жакшы результаттар көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биз экөөбүз бир ай мурун баштаганбыз. Абдан кызыктуу болду ракета жасап атканыбызда. Ракетабыздын узундугу 80 см болду, салмагы 100 грамм болду. Эки ракета жасадык. Бирөөсү парашюту чыкты, бирок жапсыз учуп калды. Экинчиси бийик учту абдан. Биз экинчи орун алабыз деп көп деле күткөн эмеспиз. Орун албай калабыз деп ойлогонбуз. Кудайым буйруп алып кетти. Биз абдан кубанычта болдук. Эмкиде катышсак биринчи орун алууга даярданабыз. Ракета жасоо конкурсуна бир жума калганда эле даярданып баштап, аягында жетиштик. Негизи катышуунун бизге өзү процесси жакты. Жасап атканда абдан кызыктуу болду. Эки ракета учурдук. Бирөөбүз өйдө учканы менен парашюту чыкпай калды, а экинчибиз болсо абдан алыска учту. 3-чү орун алабыз деп биз күткөн эмеспиз. Аягында биз үчүн абдан кубанычтуу болду.